Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда бизге кайрылуу түшкөн. Мына ошол кайрылууда Кулиев көчөсүндө жашаган инсандардын колунда бир 3 жашар кыздын белгисиз инсандар менен жашап жаткандыгы тууралуу айтышкан. Мына ошол тууралуу азыр биргеликте териштиребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ким бар? Боюнча бул кыздын апасы ким, негизги чыныгы? Наку Баха деген ушул жакта. Ардактуу көрүүчүлөр, бизге берилген маалыматтар боюнча бул айымдын аты өзгөртүлдү. Кыз айым. Бул кичинекей кыз тууралуу сиз башка иштер менен негиз келгенсиз бул жака? Башка жумуш менен келгем. Бул кызды кандай көрүп калдыңыз? Бул жерге ошо эки гостиница экенин билет болчумун. Бул жака келгеним себеби тиги мага караштуу адам ушундай ушуларга кошулуп синтетический эмелерди колдонуп жүргөн. Ошол аркылуу билгенмин. Артынан келип, бир күнү келсем эле үйүнө киргенде кыз аябай колдору кир ачка. Анан мен айттым, эмне ал? Нан эчтеке жокпу десем, жок деди. Анан мен тиги кызды айттым, бул эмне? Мен муну давношний танып калгам да, анан потом муну билип калдым. Эмне десем, бул кыз ошо мамасы каза болуп калган, илгери бул жак проститутка каналган, ошол жерде иштеген кыз төрөп буга берген. Бирок документи жок. Документ жок, эчтеке жок. Бул кызды карашабы булар? Мындай дары-дармек менен же болбосо бир жуун уруппу? Ошонусу жуунат деп ойлобойм. Жуунган кыздай эмес, потому что колдору да аябай кир. Өзү мамасы да айтты. Бир ай бияк суук болгондуктан бир айдан бери жуунуп элекмин деп. Түшүнүктүү. Бул жака канча жолу келдиңиз негизи? Көп эле жолу келип, көп эле жолу байкап жүрөм. Мисалы, сиз башта айткандай түнкү саат 3-тө да келгенде ал кыз ошолор менен отурган болот дейсизби? Түндө да ошолор менен отурган болот. Когда это таңкы саат 5-терде уже уктайт экен. Таңкы саат 5-терде уктайт. Алар уктаса укташат. Укташат экен. Алар турганда турат экен. Баягы сөзүңүз боюнча буларга айттыңыз, мында жуунтуруп койбойсуңар деп бир да жолу. Айттым мен, жуунтуруп койбойсуңар деп. Күйөөсү айтты, жок ай, жуунтурбайм мен эме деп. Бул жуунтурбайт, бул ошо кечке круглосуточный ушуну чек отура берет деп. Булар эмне иш кылат өзү негизи? Ушул гостиницаны карап ушул жерде отурушат. Сырттан келген ушундай өздөрүнө окшогон наркомандар келет, круглосуточный наркомандар келип отурушат, ушул менен отурушу керек. Түшүнүктүү. Азыр биз укук коргондорун күтөлү анда. Ошол менен биргеликте кирип, ал кыз менен таанышалы. Рахмат сизге. Ким бар? Саламатсыздар. Наку Баха деген ушул жактабы? Жок, аны чыгып кетти го дегенде. Жаңы эле? Ачып басып берейин. Тенчек көп жүрүшөт. Силер бияктын хозяйкасы болосузбу? Арендатор. Арендатор. Кайсы эмеде? Наку Баханын комнатасын көрсөтпөсүзбү? Жок, аны бияқта жүрбөйт. Жок, кайсы комнатасын көрсөтпөңүз. Кайсы жерде Наку менен Бахан? Жүрдү элебиз. Жүрүңүз. Кайсы? Могул комнатада. Жүрүң, мен сизге көрсөтүп берейин, айтыш боюнча. Эме десеңер, чалып чакырылачы. Чалып чакырып коюңуз. Алып алгач, жолдо ошот. Түшүнүштүр. Бизде Наку Баха жок дедиби азыр, Жок деди. Кандай жеке? Жок, эки Баха да сиз жана машинанын эсиңизде. Жок, биз Наку Баха дедик. Ачып бериңиз. Ичиндеби? Ооба. Эмне калып кетесиңер? Чорейин да. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Первомайскиден. Камерамен нокет, камерамен. Саламатсыздар. Вызов түштү бизге. Не вызов түштү? 102-ге. Айтор мисыздар? 3 жаштагы кызды кармап отурушат деп. Сиздики кыз? Эме, документтериңизди берип койсоңуз. Баланын күбөлүгүн, өзүңүздүн паспортуңузду. Күбөлүгү жок да жанымда азыр. Канчада бала? 3-тө, 3,5-да. 3,5? Анан 3,5-га чейин жокпу күбөлүгү, алып элексиңерби? Жок, ал бияка тур Айку.
Ал элек сиңерди жогото алмаңарбы? Ал элекпиз. Эмнеге? Эмне себептен? Ал элекпиз ушул эмеден. Мамасы каякта? Эчте жүрбөйм мамасы. Мамасын чакырып. Чакырып бериңиз мамасын. Чалып чыксын. Бул ким? Ким бул? Иә. Камераны алып турасың мындайды. Пожалуйста. Жок, сиз мамасын чакырып коюңуз. Ошо мама чакырабыз. Камераны алып турачы, пожалуйста, мындайды. Мага просто неудобно мага. Камераны биз жака карап туруңузчу кетиңиз. Бетин тартып эле. Биз деле тартып атат, сиз тартпай эле. Кел. Асалам. Асалам. Ешеңиз. Жок. Баланы бул жака таштап коюңуз. Туп-туп мамасы. Эле хозяйкаңар да бакта турду эле азыр. Ооба. Канча жылдан бери жашайсыз? Кыз бакта көрөлдү эле. 6-нчы пайызда. 6-нчы пайызда канчанчы жыл? Мамасы жүргөн. Кайсы жылы? 2019. 2019 болсо 4 жашка чыккан турган да? 3,5. 3,5 жаш. Каякта мамасы? Камера алып турат камера. Эми атасы болсоңуз эмнеге эме болуп атасыз? Тартпайт. Жок, мындай эле тутпайсың мындай камераны алып элечи. Апасы жүрбөйт ошо жерде. Сиз менен сүйлөшсөк болобу мындай? Ой, камераны алып жүрүш керек мындай. Телефон номери жокпу жубайыңыздын? Чалып көрбөйсүзбү? Çalsanız, номер барбы? Апам сөйлөбөйдү. Ооба. Аты чыгып куда? Жок. Бак деди. Я катай көрсөт. Тим эле болсун. Атың ким? Сен атың ким? Айман. Ким? Айман? Канча чыктың? Кетим. Канча? Дөдүм. Ушунчага же 4көбү, 3көбү? 3кө. 3кө? Дөттү. 4көбү? Аха. Келмесе макыл коюнчу. Бетиң точ. Ах. Мультфильм көрөсүңбү? Мультфильм көрөсүңбү? Кайсы мультфильм жагат сага? Кайсын коюйын? Некен бул? Некен бул? Gel. Gel ben burada koy gel. Gel. Kızlar saçık barbayбы? Жок, асайт көрдүм. Албай атапасты. Иә. Апасты албай атты. Келсаңда сиз менен сүйлөшө алам да? Бу камера алып коесуз, пожалуйста. Сиз де тартпайсыз, мындай эле отуруп сүйлөп бериңиз. Тартып атпайм. Жоқ, жарык эле. Жок, жарык эле бул. Эми жаркын эме чын атам да. Сиз Тартып атат бизди. Сиз Эми эме мындай алып коелачы, пожалуйста, эми суранып атам сизден. жок, сиз мындай кылалы. Сиз көрүнбөй эле мындай эле отуруп сүйлөп бериңиз бизге. Сураңар бере берле Ооба. мага. Тиги эмеңерди, паспортуңарды берсеңер. Паспорттун жанында жок азыр. Фото, сүрөттө. Ксерокопиясы эч кесте жок. Сүрөттө. Негиз барбы паспортуңуз? Паспортум бар, ооба. Айко, Айман. Паспортуңуз каякта? Паспортуңуз. Айылда. Айылда. Каякта иштейсиз? Иштебейм азыр пока эмес. Иштебейсиңерби? Кыз үйдө. Кыз ооба, менен үйдө. Мамасы. Мамасы жүргөн жерде азыр. Мамасы ким болуп иштейт каякта? Паспортто барбы? Жок, ушу гостиницаны карайбыз да. Бул гостиницаны силер карайсыздар, тиги же карай бизге эшикти ачып берген. Ошо биз карайбыз да ошо. Ал эже ким болот сизге? Арыкчыл экенби? Ошо келинчегим болчу да. Азыркы келинчегиңиз Арыкчыл экенби? Ооба. Кызыл эме кийген. Ооба, ошо кызыл. Фиолетовый эмеби? Моякты жууап турушубуз, э? Ошо келинчегиңизби? Кайда кетип калды азыр? Азыр эле бизди сиз ошол киргизди да. Абон кийип атат кызымды. Апасы качып кеттиби?
жакта жок. Камера бар экенби? Камера бар экен. Бул жакта жок. Кайда кетип калды, көрдүңүздөр? Могу бут кийим кимдики? Бул жакта жок окшойт, а? Азыр кеже болчу экен да. Жубайчы. Хозяйкасына шалдырып калган. Хозяйкаңар номерин берсеңиз. Номер жоқ мында. Шапкаңды kie. Каңды да кие алчу керек. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Шешпейлеп қойсаңыз болады ма? Ау. Ой, қалай? Вот это не надо было делать. Сиз ким болосуз? Таанышып коңуз. А вот Зинаның күйеуі боламын. Она мне на принцип делает. Думает, что я здесь с кем-то гуляю, короче, вот так. Балдар шын айтқанда. А биз сизге келген жокпуз. Мен білем. Ну, по моему поводу, по-любому. По моему поводу вы сюда приехали. Сиз бул кызга тиешеңиз барбы, кичинекей кызга? Кайсы? Бул кичинекей кызга. Нет, просто вот я знаю. Это мой приятель. Это дочка. Мама есть. Биз бул семья боюнча өзүнчө келдик. Биз сизге эмес, биз такыр бул кыз боюнча да келдик. Кыз боюнча. Сиздерге тиешеңиз жок. Пожалуйста. Пусть переоденется. Просто неправильно получается, да, просто. Говорю, а там, да, я ну, не каждый день. Я лептурам иногда тоже сам помогаю, чем могу. Ну, кыйналып жатышабы? нет, нормально. Нормально. Помогаю десеңиз. Девочка всегда одетая, всегда обутая, Жакшы. кормленная. Ну, посмотри, садись там, холодильник, посмотри сам. Даже не буду ничего говорить. Ладно, не свети, пожалуйста, родной. Ладно? Я понимаю. Ооба, жеткем. Биякта жүрөбүз, ошо азыр мамасы таппай. Азыр бул жака жубайын тааныйсызбы? Жубайын тааныйсызбы бул кишини? Досуңуз. Кимиңиз болот бул? Таанышыңыз эле болобу? Бакыт мырза. Бакыт. Жубайын тааныйсызбы? Ну, так, знакомый, да? Аты ким жубайын? Бакыт. Жок, жубайын аялынын аты. Ой. Ооба. Нура деп коебуз болду. Нура деп коесуз. Да, все. Кайякта Нура? Не знаю. Сейчас же здесь где-то было. Биякта болгондо. Камераны алып турбайсың, мында. Жок, сиз тарткан жоксуз, биз бул жакта сүйлөшүп атабыз. Ооба, якобы. Девочка всегда вот чистая, одетая, обутая, сытая. Никаких проблем нету. Может, если со стороны кто-то что-то сказал, может, моя жена сказала. Она думает, что я здесь, если у них гостиница просто, думает, что я с любовницей там чего-нибудь. Ну, пойми правильно. Эркекче. А так, ну по девочке же видно. Просто. Бул ким кызы? Бул ким Вот кызы? ихняя дочка. Ихняя дочка. Вот атасы болот. Вот атасы болот. Такташабыз, а? Конечно. Gelin çıkar ver bizi. Анан звонить эмес, сизге айтып коюп. Так, бул жака чыгыштын кереги жок сыртка. Жубайыңыз кайсы жакта табабыз азыр? Ошо караганды чыгарпайм ба? Ана кызыңыз таштап коңуз жүдөтпөй, биз карап турабыз бул жакта. Мен менде болот. Жок, Келиңиз, таштап коңуз. Al kalbayet, al Байке, келиңиз. Ой, Байке. Бак, Байке. Мен менде болот дейм, мен менде болот дейм. Бул жок. Мен менде болот дейм. Документтерди бир жакка бул карточканы Мен ошону таап берем да мен аны. Камераңызды ар жака алып коесуң. Жок, сиз таштап камерасыз барып издеп келиңиз, кызыңыз таштап коюңуз. Мындай эле издеп берем мен мындай. Каяка барасыз эми азыр түндө? Байке, эметпеле болуңуз, азыр келет. Силерге бир суроо берип алалык анан. Жок, суроо бербей болом. Анда жүргүлөр ободуга барып, ошол жактан сүйлөшөбүз без камера. Хорошо, камераны алып коелу, хорошо, любой жака барам мен. Жүрүлө. Камераны алып коелу, пожалуйста.
Роодуга аралык. Азыр бир Комго. такташып албайлыбы? Комго аралык камерамен Чындыгы менен жок. Сиз ушундай эле камераны көрөсүз деп коюңуз. Камерамен зачем мага андай? Жок, Халат камера эле. сизди тартпайт. Мен тартып атпайбын, мамай. Жок, сен бизди тарт, оператор. Ал. Мындай макулдашып болду бул жактын эмеси менен. Жок, мен мындай эле Бак мырза, алайын, мындай эле. Мындай, ошол жерде туруңуз анда, мындай сүйлөшөлү. Бизди тартып берсиңиз. Мындай токтоп туруңуз. Мен жака жабык кылып коюңузчу. Бизге түшкөн маалыматтар боюнча, бул кыздын апасы ким негизги чыныгы? Силерге эч таш бербедиби? Мен ошол жака келдик. Ошол боюнча. Ошол да. Ошол кызбы? Күбөлүңүздөр барбы? Эгерде Көлүн алып элекпиз. Ошол. Азыр свидетельство. Эгерде ДНК менен текшерип турган болсочу. Текшериле атпайбынбы? Бизге түшкөн маалыматтар боюнча бул кыздын апасы каза болуп калган деген канчалык чындыгы бар? Жок, эми тети могу азыр келем бу бактын аял айтты да, ошондой Жок, болду. бизге түшкөн маалыматтар. Ал боюнча просто каналга түшкөн. бар да, папасы, мамасы. Ал просто жөн эле калп, Бул гостиницаны иштетишет экен. калп ал жөн эле калп. Арендаторлор. Чындап калп. Просто атаандаш бу жерде. Өзүңүздүн кандан жаралган кызыңыз. Ооба. Бул эч кандай эмеңиз жок. Бир суроо. Бакыт мырза, келиңиз. Бакыт мырза. Эми жүрлө роодуга жүрдүлөр. Мен камера тартып зачем мага андай эмелерди? Жүрлө роодуга. Жок, жубайыңыз каякта азыр? Жок, роодуга жүрдүлөр дейм аны. Жүрүңүз анан уродуга аралы, келиңиз. Ал камераны ичип коюңуздар эми. Жүрүңүз. Зачем мында эме? Жүрүңүз Бакыт мырза. Өчүп кала камера. Аялыңыз эмнеге качып кетти дейсиз, байке? Бирдемпеңер бар, ошол үчүн качып кеткен жокпу? Жүрүңүз. Сиз киріңіз. Кирле. Кирле. Мен бияққа эле отурам. Айта бериңиздер. Жок, кириңиз, бияка отуруңуз. Сиз эч нерсе жок бул жакта. Келиңиз. Мен билип атам да аны кандай тартканын. Кирбейсизби? Мен төлөгөн жокмун. Бакыт байке, кириңиз. Бакыт байке, кириңиз. Такташып алалы анда сиз менен. Бакыт мырза. Хорошо, макул. Бул кыздын чыныгы апасы ким? Сизге эч таш бербеди? Ошол. Канчанчы радомдо төрөлдүңүз? 6-чы. 6-чы радомдо. Кайсы күнү? Кайсы күнү? Күн ай күнү? 19 май. 19 май. Кайсы жыл? 2019. 2019 май. Чын эле айтып атасыз ба? Эртең эле тактайбыз кайра бунун эменчи. Силерде свидетельство рождениясы жок болсо, жакта бар да архивде. Ошонун баарын көтөрөбүз. Бизге просто эме келди бул кыз. Жок, ал просто эми алтын аялы жөн эле сүйлөп атат. Аялы жанагы келген киши. Ооба, азыр келген киши кызына Бакыттын аялы жөн эле сүйлөп атат ал. Бизге атаандаш. Анын жерде бир ойношу бар. Ошо ойношу менен аял карамап калды, анан кийин ошо бизге атаандаш атат да ал. Түшүктү. Так самом деле андай эмес дейм. Чоң кыз. Мейли, андай эмес дейм. Макул, сиз андай эмес дейсиз. Эгерде бул иш укук органдар тарабынан каралып, бул кыз башка бир айымдын кызы болуп чыкса эмне дей аласыз? Өзүңүзгө мына так жооп берип атасызбы? Сиз азыр жакшы бул жерде мына эч кандай алдаган кереги жок. Туура эле айттыңыз, анткени укук органдары өзү турат. Бул иш аягына чыгат. Ким тарабынан каяктан төрөлгөн, кайсы жылы бүт такталып, анан аягына сиздин кызыңыз болуп чыкпай калса. Ошон үчүн азыр сөздөн чалынбаңыз дегенбиз. Узатка келген. Болгон эле айтып коюңуз. Бизди алдаган кереги жок. Бакыт мырза. Мына кыздын абалы жакшы экен. Жок, мында болгондо мындай. Мына ачык эле айтып. Сен атың ким? Мунарбек. Мунарбек. Мурда бияк эме болчу. Кыздар иштеген эме болчу да. Денесин сатчу эми бул жерде. Денеси кыса болчу. Анан бир кыз келген. Ошол убакта сиз карачу элеңиз бул жерде. Жа. Ошол убакта бул жакты сиз карачу элеңиз. Жок, келчү. Боюнда келген. Катуу байлап отур эме менен, жолук менен. Боюнда бар, кандай байлаба дегем. Анан буттар шишип, маякка чейин көтөрүлүп кеткен. Диндигине чейин. Анан айткан, ушу кызды төрөп берейин силер карап калгыла деген. Анан хорошо деп койгом мен. Анан алып полицияга төрөдү. Жакшы. Анан өзүнүн биологический апасы айына ошоктон каза болуп калыптыр. Айылына кетип, Ошо кайсы айыл экенин билбейм да ошону точно.
Анан кыз менен калды, анан кийин бияк менен. ошол такташ үчүн келди. Анан кийин просто эми кыз жакшы эле мындай. Иштери бүт бар жакшы эле мындай. Просто азыр бир эмеси эле жети саатка барбаган эмеси болуп калды. Калган бүт бар жакшы. Эми эмне себептен анан башын алдыңыз бизди? Мен деле кичине Иә. мен деле кичине эмет кеттим да, жаман болуп кеттим. Жан болуп кетсең, сен демек бул ошондо кыз колуңузга түшкөндө кыз канча жашта эле? Жаңы турган, Ымыркай кезинде эле алган турган. Тияктан Радомдон чогуу мамасы болуп, чогуу чыгарып алгансыңар. Бияктан анан сизге тапшырып берди, көрүп. Мунун документтери ошондо кимде калды, ошондо тияктан чыгартканда документтерди берди да сизге. Мамасына берди да. Эмеден Радомдон. Эчтеке кагаз эчтеке. Радомдон эч нерсе белгилүү эмес. Демек эч кандай документ жок сиздерде. Неге өзүңүздүн документтериңиз барбы жокпу ичинде? бар өзүнүн документтери. Бул жактабы? Айылдабы. Сиз кайсы айылдан болосуз? Каралтадан, ошол жакта турбайт документтер. Негизи сиздин оюңуз боюнча, мыйзам боюнча бул кыз кимдин колуна калыш керек? Ушундай эшсиз калган документи жок. Жок, бул деген биякта эмес, калбаш керек да бул вообще ошо. Чоңсу мындай Өткөрүп бериш керек болчу, детдом койчу. Эми ушундай эмет беле болчу, пожалуйста. Просто кичинекей жана баштан өзүм жоголуп калдым. ооба, байке биз Ана азыр алып кетип калсалар жаман болот мага. неме түшүнүп атабыз байке. Бирок деген вызов түштү, бизде Түшүнүп атабыз. өзүбүздүн жумушубуз бар. Киндин аялы бактын аялы просто ал Эме жок, анын тиешеси жок байке. Тиешеси бар дейм, ошол Эме бир суроо берейинчи. Буга чейин мерге келет андай мындайлар. Билин вообще. түшүнүктүү. Эме бул кызды документ жок деп атпайсызбы? Буга чейин күбөлүк алам деп аракет кылып көрдүңүзбү? Ошо мен аракет кылып атам мен. Азыр аракет кылып атасыз. Аракет кылып атам. Чын Кудай уруп кетсин да. Аракет кылып атам. Бардыңызбы? Барсаңыз эмне деди? Эми кичине тыйынтыпырда бая тыйынтыпыр керек болот да кичине. Так бүт барына жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы, ден соолугу жакшы. Ден соолугу бүт бар жакшы. Эгерде Алтынчы поликлиникага барып өзүм карап туруп атам. кайсы поликлиника? Алтынчы поликлиникага. Документ жок, кандай карап атат бул кызды? деп алгам. Эми ошол келди, срочно келди. ушуну карап туруп атам мен. Айка тур үйдө тур. Документ жок эле. Демек кыздын апасы каза болгон, бул сиздердин колуңуздарда. Анан жубайыңыз кайка кетип калды деген суроо болуп атат да. Эми ошо ачып бергенде Көрдүк, ооба көрдүк. Бул жакта канча жыл турганыңыздар? көп эле болду. 15-20. 7-8 жыл болуп койду. 7-8 жыл болду. Азыр деле иштетесиздер бул жерде. Бул кандай максатта иштетип бул жерде? Гостиница катары эле. Канча сом бир адам? 1000 сом. Бир ночкобу? Ночко эң суткасына. Суткасына 1000 сом. Түшүнүктүү. Эми биз мындай баягы түшкөн маалыматтарга карап келдик. Биздин оюбуз бул кызды тартып алуу максат эмес байке. Бакыт мырза, сиз мындай коркуп эмоция калтырбаңыз. Түшүндүңүз да? Биз тартып албайбыз. Буга мына апасы каза болуп калыптыр. Эми ушул кызга жакшынакай документ алып берип, Ошо мен ошону аракет сизге токтоп туруңуз. Мындай сизге түшүндүрүп коелу да, бул кызга документ алып берип, как положено. Эми буну эч ким мисалы детдомго өткөрүп бере турган болсо, сиздердей мээрим бере албайт арал мисалы. Ооба. Мен просто мээрим бере албайт. Эми бул кызды жакшылап биз укук органдарына кайрылып же жогорку жактагы адамдарга кайрылып, буга биз кандай бир документ алып бериңиздер деп суранып, сиздерге өткөрүп берели. Ушундай максат, биздин максатчы. Эми азыр мен билип атам, силер муну бар детдомго тапшырып коесуздар. Жок, сиз жок, андан просто мен муну апасы көргөндөн бери ушу карап атам. Ооба, аны түшүнүп атасыз Бакыт беке. Сиз соседтерден бүт бардан сурагыла мисалы. Жөн айкы. Анан сарсам. Анан ташкорлук. Эгерде мен сизге бир нерсе айтайын. Эгерде мен менен жакшынакай сүйлөшүп, могул жерге чыгып, жакшынакай сүйлөшүп, жагдайды түшүндүрүп мага ошентсеңиз, мен сизге жардам берем. Кандай документ алыш керек? Мисалы өкмөт сизге бул кызды өткөрүп бере албайт да, башка ата-энеси туурабы? Сизге ошол жактан жардам берели. Ошентип келдик биз.
Анан биз келе калып бул кызыңыз сиздики эмес экен, чака өткөрөбүз деп алган келген жокпуз. Эмнеге кайрылган жоксуңар тийиштүү эмелерге, органдарга? Ошо аракетинде болчу. Жок, аракетти уже деген 3,5 жылбы, байке? Мен баш шартка жарыш ушундук болду да. Алтынч сизге чалып атат. Жояңыз эмес экенби? Түшүнүктүү. Саат эмне? Мунарбек аты. Мунарбек. Ооба, кеңеш таанышып алалы башынан. Бакыт мырза. Мен эч кандай жаман оюбуз жок биздинчи. Мунарбек Мен сизге жакшы мага жолун түшүндүр анда. Пожалуйста, мен тартып албагыла менден. Мен сизден тартып алайын деп оюбуз жок биздин. Биз айтып атабыз. Бул кичинекей кыз апасы каза болуп кала турган болсо, сиздин колуңуз койтуптур, туурабы? Эми бул кызда документ болуш керек. Бул документ жасатыш керек. Анын эл катары документтин негизинде барып больницага көргөзүп, азыр мисалы садикке барбай атат деп атпайсызбы? Садикке алып бара турган болсоңуз дагы документ жок. Садик документ сурайт. Ошонун негизинде. Эми бул ишиңизди көтөрүп биз мен сизге жардам берейин өзүм. Мунарбек жардам бер анда. Жардам берейин. Документ боюнча кимге кайрылабыз, эмне кылабыз? Түшүнүңүзбү? Мен сизге жардам берем. Мен сизден муну тартып алайын деп келген жокмун. Мен бул кыздын сиздин тагдырыңыз мен кичинекей 3 жашар кыздын тагдыры деп келдим. Мына саатчы мен сизге күндүз деле келсем болот эле. Ушул кыздын күйгөнү үчүн да саат 12де бул жерде отурам да сиз мененчи. Өзүм бир жерде отургам, өзүм жумуштарым менен. Бул кыздын тагдыры мен үчүн аябай маанилүү. Ошондуктан мен үчүн да маанилүү да. Албетте, аны түшүндүм. Эми бул кызыңызга сизге кош биз жардам берели. Сиз баягы камерадан качып, антип, эме кылбаңыз да. Бизге мындай тоскоолдук жаратып. Эл көрсүн, эл көрүп, кимге кайрылыш керек? Балким биздин баягы жогорку жактагы инсандарыбыз көрөт. Кой буга жардам берип кой деп жардам берет. Түшүндүңүз да? Түшүндүңүзбү? Ушундай жол менен биз баягындай бир сизге бир жамандык кылалы же башка нерсе кылалы келген жокпуз, Бакыт мырза. Бизди туура түшүндүңүз. Түшүндүңүз да? Ушуну азыр эмне кылышым керек эмне? Ошол немелердин баарын алла, үйдөгү документтердин баарын. Аялыңыздыкын, өзүңүздүкүн, баланын эмне документтери бар? Роддомдон чыкканда кагазларды берген да мамасына. Ошол кагаздар сизге таштады да. Таштаган эмеспи? Кагаз эчке таштаган эмес дейм. Ошо өзүңөрдүн документтериңерди алып жүргүлө. Өзүнүн документин жок турбайбы жанында? Табыңыз. Айры окшойт да мен карап отурушум керек. Алдырткыла сүрөтүн. Сүрөтүн. Мен бул баланы азыр деген силерге таштай албайм. Мыйзам чегинде. Бакыт мырза, бул кызыңызга документ алыш үчүн мен сизге айтайын. Мен билишим боюнча, Ооба, тиги Наризага ким бул жарык үйүнө алып келген айымдын роддомдон кагаздары берилет. Биз ошону чогуу сиз менен издеп табабыз. Ким тарабынан көрөнбү? Анан ошонун негизинде мамлекеттин укук органдары менен биргеликте бул кызга документ жасатабыз. Макулбу? Макул мага. Түшүндүңүзбү? Эч кандай эме болбосун. Мындай тартып Азыр кандай кыласыз? Азыр эжекебиз келсин, өзү түшүндүрүп берет. Түшүндүңүз да? Кызыңыз жакшы элеп калыптыр 3 жашта. Жакшы элеп калыптыр. Татынакай ширин кызыңыз бар экен. Бул сиздин өзүңүздүн кызыңыз да болуп калды. Биз аны сезип атабыз, туюп атабыз, туурабы? Аталык мээримиз берилди. Мындан башка уул кыздарыңыз барбы, жокпу? Уул кызым бар. Ол биринчи келинчегим да. Биринчи келинчегиңиз. Ал канча жашта кызыңыз? Ал 18-те. Чоңоюп калыптыр 18-те. Өзүңүз канча жаштасыз? 40-тамын. 40-та. 26-да эле көрүнөт экенсиз, бирок. 40-тамын. 84 жыл болду. Жакшы түшүндүм. Жаш көрүнөт экенсиз деген. Айкы жөнчүк кызым. Анан төрөгөндөн бери мен колумда. Сүтүн берип памперстин алмаз бүт бар өзүм. Албетте, эми айтып атам. 3,5 келди. Мен аныңызды түшүнүп атабыз биз. Биз сизге жардам берели. Бул кызга документ алып берели. Сиз документ негизинде бул кыздын келечеги үчүн садик алып барыңыз. Эртең бат эле 3 жылдагы 3-4 жыл бат эле өтүп кетет. Мектепке барыш керек. Ага документ жасатыш керек, туурабы? Ушул көйгөйлөрдү экөөбүз чогуу чечели. Экөөбүз мен менен жакшы мамиледе болсоңуз, мен сизге жардам берем. Түшүндүңүз да? Мен жөнөп турчу. Сиз сүйлөшө берели отуруп, мен сизге жардам бергим келдим байке. Отуруп, интервью берип, свет күйгүзө берели. Свет күйүп эле алат. Жо, эртең биз дагы съемка алабыз экөөбүзчү. Биз анын документин издешибиз керек.
Радомго экөөбүз чогуу, ушуну төрөлгөн, буну биздин архивден карап берип коюңуздар деп экөөбүз чогуу барабыз. Чогуу издейбиз документ. Ошондо сиз качып жүрө бермеңиз менде. Могу кызыма документ алып берип коюңуз деп. Азыр эртеге кеч баары бир экөөбүз сүйлөшүш керек болуп калат да. Түшүндүңүзбү? Кийгизип берем сөйттү. Отуруп сүйлөшөлүм да, жакшынакай отуруп сүйлөшөлүм. Камерага эметким келбей атты просто. Сиз андан кабатыр болбоңуз. Эл журт жардам биз туугандар баары көрөт да мени. Айман дейт. Бакыт мырза, сиздин туугандарыңыздын сөзү кымбатпы же могу кызыңыздын тагдыры кымбатпы? Жок, хорошо анда. Хорошо. Туурабы? Мына келиңиз, бияка отуруңуз. Сүйлөшөлү. Келиңиз Бакыт мырза. Бияка отуруңуз. Келиңиз Бакыт мырза. Киргиле. Келиңиz, отуруңуз. Бакыт мырза, эми экөөбүз жакшынакай сүйлөшөлү. Мен ачуу Мунарбек. Бакыт мырза. Бул кыздын сиз өзүңүздүн оозуңуздан угуп алды биз мындай кененирээк. Бул кыз качан төрөлгөн, ким тарабынан дагы бир жолу мындай кененирээк айтып койсоңуз. Бул кыз биологический апасы каза болуп калган. 2019-жылы төрөлгөн. Кайсы айда экенин билесизби? Кайсы күн? Майдын 19-сунда. 19-сунда. Кайсы роддом экенин билесиз? 6-роддомдо төрөлгөн, Московскийде. Анан кыздын өзүнүн биологический апасы таштап кеткен. Кимге таштаган? Мага таштаган. Сизге таштаган. Келчеме көзгө. Силер багып кал, эметип кал, мен бага албайм депчи. Анан айылына кетип, ошоктон каза болуп калыптыр. Ошол. Анан сиздерде калып калды. Биз менен калып калды, анан кийин төрөлгөндөн бери мен багып кетем. Ал апасы каза болгондон кийин ойлондуңузбу, буга документ жасатыш керек? Эми аны ойлондуп просто шартка жараштуу мен да акча болбой атты, тияк бияк болуп атты да менде да. Акча татыш, акча маселеси. Түшүнүктүү. Анда жубайыңыз негизи жакшы эле мээрим төктү өзүңүздөй эле, өзү кызындай эле кылып карап. Бул экинчи жубайыңыз окшойт. Алал болгон жоксуң да. Бул кызды эртең анда экөөбүз кайрадан жолугуп. Бизге эми жардам бери анда Мунарбек. Мен сизге жардам берем дедим. Экөөбүз жолугуп алдык, биргеликте радомго барабыз. Радомго барып документтерди тактап, Хорошо. Юристтерге кайрылып, кандай күбөлүк жасатсак болот, эмне кылсак болот деп, Хорошо. ушул кызга документ алып, мындай официалдуу атасы болуңуз. Туурабы? Сиз детдомго өткөрүү бул алып кетет деп сиз эме сарсанаа болбоңуз. Мен ошол эле ой ошол эле болот. Ооба, андан сарсанаа болбоңуз, анткени сиздин мээриңиз баары башка, алардыкы башка. Туурабы? Ошондуктан сизге эли журтубуз балким туура түшүнсө биз сизге жардам беребиз. Ошол максатка келдик. Биздин максатыбызды туура эмес ойлоп албаңыз дегенибиз го. Түшүндүңүз, Нет. Жубайыңыз менен сүйлөшкөн мүмкүнчүлүк болобу? Ошону издеп таппай атмайм. Түшүнүктүү. Азыр эмеге барам. Гомго барасыз, түшүнүп кат жазабыз. Сизди жакта көзөбүшүн. Азыр биринчи кадамдар баштан айтып берип койсоңуз. Азыр гомго барабыз чогуу. Барыбыз чогуу гомго барабыз, түшүнүп кат алабыз. Тергөөчүгө өткөрүп берем. Допрос кылат. Ошо. Өзүбүздүн ишибизди кылабыз акырындан. Бул кичинекей кызды ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн. Азыр эме соцработниктер келет. Азыр келет, ошолор менен нарядда турган алар да келет. Ошолор менен мыйзам чегинде законный представитель болот. Кичинекей кызга. Булардын деген эчтеке документтери жок да. Законный представитель боло албайт. Анда Бакыт мырза, сиз качан документтериңизди алып келе аласыз? Эртең алып келемби? Эртең алып келсеңиз, эртең биргеликте иш кылалы, Хорошо. Түшүнүктүү. Эртеңге чейин күтөсүздөр да? Жок. Эртеңге чейин болбойт. Мен азыр эле апарам. Алып барып өткөрүп өзүмдүн ишимди кылам да. Азыр Мен азыр силерге эртеңге чейин деп койсом, бул кыз менен бирдеме болуп калса мен жок, айтайын дегеним документин карап атады дейт. Анан документ жок болсо кандай иш кыласыздар дегенибиз го. Документ азыр карап атада балким тияка жеткенде пайда болуп калат. Бакыт мырза, анда азыр документиңиздин айласын таап алып. Эми Балким ал жакта бир туугандарыңыз бар, тааныштарыңыз бар, балким сүрөтүн эле жүрөт болсо. жөн карабалта барып качат. Эми датадан чыгарабыз. Жүрүлөт. Прописка бүт баары биякта да. Пропискаңар бар да. Карабалтада пропискаңыз. Сокулук. Ошол жактан азыр эмеден базадан чыгарабыз да. Түшүнүктүү. Бул машина менен айтсаңыз. Ошон үчүн Бакыт мырза,
дагы бир жолу айтат, сарсанаа болбоңуз, Мен сизге, мен сизге Бакыт мырза, мына элдин көзүнчө айттымбы жардам берем деп. Болду, экөөбүз чогуу иш кылалы. Макулбу? Сарсанаа болбоңуз. Барабыз. Ушу кыздын келечеги сиздин колуңузда экен. Онун келечегин ачалы, мектепке документтерин жасап, мыйзамдуу. Шириңиз. Курсат токпу? Курсат ток. Önce Ayman, dön Türkçü. Siz kimsiz olursunuz? Kim? Siz. Ben şu үйгө караштуу тууганы болом. Туугандары болот. О хозяйкасы Россияда. Мо хозяйканын, бул үйдөгү хозяйканын тууганы болосузбу? Ооба. Хозяйкасы Россияда. Туугандары болом. Келип карап тургандайым, эме контролдойм да, тын жакшы. Ооба. Булар күйөөсө көндө жашайт да. Не болду? Неге аласың баласы? Жок, биз тактап атабыз эже. Бирөө жаза берет. Бул жерде биз Азыр деген эме бизге Мынабычы, мына мен айтып берейин, ыйлап туруп айтып берем. Мынабы оозундагы нан жебей ушуга жедирет. Реально немеде ошо детдомго барып койсоңор бул бала. Жок, детдомго таштай, жок, детдомго барган жок. Мындай туура түшүнүлөт. Ата-энеси бүтүн жанында беришет булар. Жок, биз ошол вызов түшкөн бизге. 102 вызов түшкөндө биз чыгабыз. Азыр биз сени тактайбыз, ал информацияны. Ооба. Мен оозундагы немесинен берет да бул экөө. Мындай катары айтам да мен булардын эч эмеси жок. Булар өзүнүн жумушун жасайт, биз өзүбүз. Мейли балам, айнан, мына жин болуп калат апасы менен атасы. Азыр барып тактайбыз. Айман тап туруп, мыйзам чегинде, мыйзам туруп, Сиздер сарсанаа болбоңуздар. Бул биз тартып алалы деп келген жокпуз. Эме да эжеке. Албагыласа да булан детдомдо канча балдар кор болуп, энеге зар болуп атат. Хотя бы меримин берип атат булар. Кайра жардам бергиле буларга. Биз ошо жардам берели деп келдик. Бул кыздын келечеги үчүн. Просто мындай неме кылгыла, кайрачы буларды жардам кылгыла. Булар балдар ата-энеси чоңойбосун. Балдарга мерим берип атат. Мына жаныдан артык көрөт экөө тең. Билбейм эми. Мен жүрөм калтырап кетет атат. Сизге ким айтты апа? Ким чакырды сизди? Мен чакырдым тууган, мен чакырдым. Жакын эле жерде да бул. Крешке саткан келип бар эле. Балдар айтты да. Эжеке качпаңыз. Жок. Урушкан жок. Жаппайсың бешти. Кандай кыласыз? Бара бересиз. Гомго апарам. Гомго кет. Жүрүңүздөр. Сен алдың алгысы жок. Бизди катпагыласа Кызылат болбоңуздар апа. Баары жакшы болот. Мыйзам чегинде бул кызга документ жок экен. Документтерин алып берип коелу, биз жардам берген келдик. Жардам бергиле, ата-энеси чоңойбосун, бир жетим. Хорошо. Ата-энеси менен чоңойсун. Хорошо. Beş ay sonunda iştep. İşten öyle. Ece baktım barlı iştegen emle. İştegen geldi öyle. İştegeni gelgen emес. Boyunda bu ay 4 ay 5 ay болду. Мен сизге токтоп туруңуз. Сиздердин үйгөргө эмне себептен келди? Сиз Келиңиздер. Баралы. Келиңиздер, баралы. Бакыт мырза, мен сизге жардам берем дедим. Сиз сарсанаа болбоңуз. Турабы? Азыр кирип сүйлөшөлү, акылдашалы. Алып койсо биз сеники мерим бере албайтмын. Албетте, мен ошону ойлонуп атам мен дагы. Сарсанаа болбоңуз. Качан документ жок жүрүз. Бул сиздерге тескерисинче жакшы болду. Документ алып коелу. Сиздер эми аныктадыңарбы, ушул? Ооба. Келиңиздер. Бияк эмне болот, сиз кандай саламсыз беже? Сиз ким болосуз?
Мамасы бол? Өзіңіз қаяқтан боласыз? Көлдің қайынан? Оңған қанша жыл боласыз? Қыз өзіңізді? Қандай жоқ дегеніз қандай? Қаяқтан алдыңыз бе қызды? Не бағып алдыңыз бе? Кімден бағып алдыңыз? Кім аты жөні бар ма? Кімден бағып алдыңыз? Аты жөнін деле точносын деле бербейм. Қантип қаншадан бері бар да эже уақыт бар? Кімден болды? Көчөдөн эле табылган жоксуз эже? Мен өзүм эсинсе иштейт. Можно без этого? Судешный жанында. Анан келин келди. Бизге тоскоол болбой турсаңыз. Боюнда келин. Хорошо. Анан Боюнда болуп келген анан ушул. ким аты жөнү эже? Айгүл деген. Айгүл деген? Кандай болду? Кандай таныс? Анын боюнда Сиздин гостиницада Айгүл деген кыз жашап жүрдү. келип боюнда бар. Боюнда бар. Анан неме кылды? 2-3 күндөн кийин эле мага айтты, боюм алдырыш керек болот эже деп. Мен айттым, алдырбай эле кой десем, шартым жок деди. Шартым жок болсо анда мага бересизби? Мага десем, ооба эже деп. Анан ошо мен карадым, төрөп чөктү. Төрөгөндөн кийин 1 ай карадым, ооруду, шишип. Барып эмеле врачтан эме кылсам, кандроз экен, жанагы кан айланбай калыптыр. Эже бияктан бияка өткүзө, каза болуп калат деди. 2 ай, 3 ай, 6 ай, 1 жылга эме жазып берди, дарыларын жазып берди. Бир-бирден алып бердим. Алып бергенден кийин анан эже кызыңызды карайсызбы, мен карайсызбы, мен квартира чыгарыңыз деди. Акмуз жака квартира чыгардым. Квартира чыккандан кийин мамасы келип алып кетиптир аны. Ал өзүн бир жақ. Жок, хорошо эже, алга түшүндүк. Айгүл деген аты жөнү ким? Кайсы жылкы кыз Айгүл деген? 85.000 деген, бирок Каяктан точно билбейм, анын өзүнүн эмеси жок болчу. Силер кантип устанавливали бул кызды? Кантип паспортту, свидетельство о рождениясы бар бу? Биякта бар эмеси, менин күйөөмдүн фамилиясы менен эметилген да. Силер ошого оформить этирип жаздырып бере алгансыздар да? Канчадан бери эстим, бул кыз канча жашта азыр? 3 жашта окшойт да? 3 жаш, 3 ай. 3 жашта. 3,5. Сиз кызды төрөлгө канча айында келди эле боюнда болуп сизге? 5 ай. 5 айында келген. Ошо Краснодар Самойловна 48 даректе багып төрөгүчөктө ошакта бактыңыз. Кайсы больницадан төрөп атат кыз? 2де. Ой жок, 2 эмес, 6. 6-чы Московский Киевадан эмеден бе? Больницадан төрөп атат. Сүрөттөр барбы сизде телефондо? Сүйлөшүп турасыздарбы? Кандай бир эме? Иә. Качан каза болуп калды? Качан уже 2-3 жыл болуп калды. 3 жыл болду, Сиз каяктан уктуңуз ошо каза болуп калган? Анын өзүнүн 1,5 жаштагы кызы бар болчу. Ошо нянкасы мен жакта жашайт. Жана ылды 2 көчө. 7 айбы 8 ай карап тур ошо кызын. Ошол эже айтты мага. Бак мырза, каза болуп калган. Мен бир тактап алчы. Теги кыздын апасы каза болгону такпы? Ооба так. Так. Каза болгон, Же барбы? Калса бизде нянькасынан. Демек, мындай официалдуу Тромб деген оору болгон экен да. Ошо нянкасын деле эртең деле таап эметип бере алам. Нянкасы тактап бере аласыздар да? Кайсы жакта жашайт? Телефон номеру бар да сизде, байланышып турасыздарбы? Жок, байланышпайм. Өтүп калганда көрөм, кызымды көрөт. Байланышпайм. Жолдошуңуз бул, жүргөн байке жолдошуңузбу? Хорошо, эже, отуруп туруңуз, азыр тергөөчү бир 5 мүнөт, 10 мүнөт келет тергөөчүгө кирейин, чоң кандай дейсиздер, Хорошо, сүйлөшөбүз. Чыгып бере жатасыз. Просто бизде бүгүн аябай кыз болуп кетти да. Түшүнүктүү. Азыр учурда биз тергөө кызматында турабыз. Бул жак кезекти күтүп атабыз. Азыр үйүңүздө камера бар? Камера бар. Азыр телефон аркылуу көрдүңүзбү? Жок, теги Чалып атат мага. Ким чалды? хозяйка. Хозяйка онлайн көрүп турат да. Так. Эмне болуп атат? Онлайн көрүп турат. Камераны өчүрүп тур бирөө. Анан кирип тур. Дарбаздан секирип кирип тур да. Мен Москвада мына хозяйкам. Мына Москвада. Хозяйкаңыздар өздөрү Москвадабы азыр? Мен Москвада. Мына монтип камера мына эртең менен жанагы байкем жерге монт детип турат. Азыр камераны өчүрдү дейт. Өчүрүп камераны бу жерде турат. Бул комнатаны өчүрүп турган кирип тур да. Милиция кызматкерлери жагынан бирден келип парлаш этип, бирден келип жүрбөсүн дейт да. Жок. Укук органдардын тарабынан эч кандай. Жема араганда болот эми. Буну эске алабыз, албетте сүрүштүрүп. Мына. Эске алып коелу ошону. Ооба. Бизге факт жөнөтүп койсун, видео. Өчүргөн жерин ким? Жок, ошо эмете албайт да эми азыр. Өчүп турган эме кылат. Жок, запись болот алардачы. Хозяйкасы запись жөнөтүп койгонсу өчүргөн учурду. Өчүрүп салып тур да.
камераны. Кайсы учурда өчкөн ошону эле жөнөтүп койсун. Уруксатпы? Астар. Бакыт мырза, жубайыңызды, уулуңузду алып келиңиз. Кызыңызды. Жо биз маалымат алалы деп келдик. Кандай чечилет, эмне болот? Мен эчтеке билбейм, жаңы эле кириштик булар. Эч кандай маалымат бере албайм. Тайна следствиядан бар да бекес. Биз убийство эме жок, эч нерсе жок, тайна следствие кыла тургандай эле маалыматтар бүт такталган. Материалда бүт бар. Мага эч кандай материал бериле элек азыр. Мен эч нерсе сурай элек. Сиз билесизби жагдай боюнча? Мен да билбейм эчтеке. Анда биз түшүндүрүп берели жагдайды. Биз сиздерге атайын кайрылып келдик, мында түшүндүрүп берели деп. Тимнеже келген кал? Иә. Эжелерди чакырбады. Ким өчүрүп койду да. Кириңиздер. Кана, Бакыт мырза, кириңиз. Саламатсыздар, келиңиз. Биз сиздерге жагдай түшүндүрүп койдуп келдик. Айымга билбейт экен. Хорошо, бизге түшүндүрөлү деп атабыз да. Жок, Макес. Анан каршылык көрсөтөт. Жок, каршылык көрсөтөт, эч ким көрсөтпөйт каршылык. Просто тергөөчүнүн тигине допрос кылып алсын. Анан суроолор бар болсо, биз суроолорду беребиз. Жок, чогуу эле кирип, чогуу эле сүйлөшпөйлү. Жагдай, мисалы, мен деле сиздерге берем да өзүм жолумчу. Кандай уктуп, каяктан келдик? Жок, сиз азыр допроско сиз катышасызбы? Ооба. Допрос эки адамдын ортосунда жүрөт да. То есть бир адамдын ортосунда эмес. Бул нерсени мен алып келип атам. Жок, сиздерге. Ооба. Жок, ал боюнча эме силер алып келген боюнча эме болгон жокко. Бул допрос болгондо тергөө амалдары жүрүп атканда сиз эчтекеңиз жок эле жөнүндө катышып отуруп берсеңиз болот. Бияка камера мени тартпай элечи. Анда ошону сорайт. Тергөө бүткөндөн кийин сиз менен сүйлөшсөк болот. Сүйлөшсөңөр болот. Мени менен эмес, мен атайын маалымат берчү bizde бар го служба. Ошол службага маалымат берем, ошолор атайын жооп берет, камерага Качан жооп берет? Канча убакытта? Биякта материалды толук кандай кылып бүтүрөт, кандай кылып Bizden azı bir doпрос kılat, ana tergö işleri başladı da kaçtan sizler ilikte berle de bizge gelip tasınlar da. Biz ilikte beröz, pandemik gündörü bürsa, Kuday bürsa eme kılat boş gerek de. Agaçay birinci prosedurası doпрос kılsa, anan jana apasına ündü de atpay, действительно. Kara kagazlarını aç gerek, установить etиш керек, фамилия аты жөнү каяктан болот, каякта жашаган, атасы ким болгон, полный установить etиш керек. Анан кийин ошол маалыматтарды чогултуп бере алабыз. Азыр пока допрос кылганга, ошол. Сизге бир суроо бере алам да. Аты жөнүңүз ким болот? Кошойбекова Алия. Кызматыңыз? Тергөөчү. Анда тергөө бүткөндөн кийин мен да кирейин, чогуу катышайындабы? Анан биринчи кадамдар кандай болот? Ошол тууралуу сурасак болобу бүткөндөн кийин? Жаңы эле айтып берди го менин кесиптешим. Жок, сиз өзүнүн тергөөчүнүн өзүнүн менен сөйлөшөлү дегенсиз да? Жок, сүйлөшөсүңөр. Жок, мен иштин жагдайын билбейм дейм го. Азыр просто биз го силер менен сүйлөшүп алып жагдайыңарды сурадык. Силер кызып жүрүп атасыңар. А бияк кызды жаңы чакырдык го, жаңы эле келди. Азыр тергөөчү кылып допрос кылып өзүлөрүн неметип алсын. Анан кийин киресиңер, сүйлөшүңөр, да? Сүйлөштүк. Сүйлөшүп жаткансызбы азырынча? Иә. Не деди? Тергөөчү. Иә. Убактыбы алып кетет. Алып кетебиз дейт. Каяка дейт? Каяка алып кетебиз дейт? Точно айтпай кетти. Башка эмне деди? Алып кетебиз деди же башка? Документтерди баарды сананы карабыз дейт, бирок кызым турбайт да, түнү менен ыйлайт да мен. Документтериңиз барбы негизи азырынча? Меники бар, меники ала элекмин. Ала элексизби? Тергөө иштери бүттү? Жок, бүт элек. Бүт элекпи? О, биз азыр допрос кылды, дагы уланат дагы көп чейин. Дагы уланат. Азыр биринчи кадам эмне болот? Аз балдар эме центрге алып кетесиз. Жашөспүн кичинекей кызды. ОПС-нын кызматкери менен чогуу. Мен сопровождение кылып апарам.
Бакыт мырза, эмне сүйлөшүүлөр болду азыр? Эми кызым тууралуу эле сөздөр болду да. Баарына жооп бердиңиз, так? Ооба, жооп бердик, так жооп бердик. Биринчи кадамдар эмне болуп экенин айттыбы сизге дагы? Документтерин чогулткула деди. Документтерин чогултуш керек. Анан эртең эмес бүрсү күнү понедельник барабыз да уже. Документтерин чогултасыз да. Кимдин өзүңүздөрдүн элеби? Өзүмдүкүн. Ушул кызды өзүңүз өткөрүп алуу тууралуу бир маалымат сурап көрдүңүзбү? Ошо жардам берем деди го же. Жардам бересиз, э? Жардам бересиз. Жардам беребиз, соцзащитадан. Соцзащита. Келиңиз деп айтып, документтер чогултуңуз. Кайсы күн келет? Понедельник келет. Комиссия болот ал жакта бүт, э? Комиссия болот. Түшүндүрүү иштери да жүрөт. Буюрсанда дүйшөмбү күнү чогуу аралы, чогуу. Дүйшөмбү чогуу. Ардактуу көрүүчүлөрүм, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктап калды. Түнкү саат 2ден өтүп кетти. Тергөө иштери амалдары жүрүп, бирок бул кыздын келечек тагдыры кандай болот? Алдыда дагы сиздер менен чогуу болобуз. Биз менен бирге болуңуздар.